Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып коюңуздар, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Буюрса мына Азия Микстин дагы бир филиалы ачылып, Водный стадиондо сиздерге кызмат көргөзүп келет. Буга чейин татканыбызда аябай көп мекендештерге жагып, лайктарды басып, аябай көбүңүздөр келип, кийинип кетипсиздер. Буйруса мекендештерим, дагында болсо сиздерге кызмат көргөзүп жатат. Бұл футболканын эле өзүнүн бир 300дөй түрү бар экен, шымдыдан бир 200-300дөй түрү бар, кыскасы жазгыга даяр. Колумда турган серьезный сааттарым бар экен. Муну балаларына айтпай коюн, аябай кымбат экен. Менен видеого мындай сиздерге көргөзүп коеюн деп чыгып атам. Жараштуу кийимдердин бардыгы ушул жерден алсаңыздар болот. Иштөө убактылары 10-дон 10го чейин экен. Водный стадиондун биринчи убактынан чыгып эле оңго караганда Гавайн деген чоң торговый центрдин 3-кабатында. Мынакей. Биздин негизи ушул жерде сиздерди күтүп алат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Жакшы, көрөңүздөр. Иштеп атасыңарбы? Акырында. Аябай көп мекендештер келип, алып кетип жатып азыр учурда. Инстаграмдан, башкадан, мисалы башка улуттагылардан көп келип, ыраазычылык билдирип жатат деп айтасың. Эл менен мындашып, ошолор боюнча кыскача сүйлөшөлүк. Хорошо. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, сиздердин назарыңыздарда кайра магазин Азия Микс. Ал эмесе баштайлы, Исаке? Кирдик, Азия Микс мына бир 200-300дөй чарчы метрге ачылып, сиздерге кызмат көргөзүп жатат. Келе берсеңиздер болот мекендештерим. Бизден келгендерге кичине арзанатуулар болобу, кандай болот? Эми ал жагын мен өзүм деле чын билбейм, ал уже Арзандатып бер деп айтасыздар, салыштырып, сүйлөшүп дегендей. Кыргызча жана кылып. Мекендештер мына киргенде оң жакта, сол жакта чамадандар турат. Ошол Кыргызстанга кетем дегендерге, келем дегендерге аябай ыңгайлуу чамадандар. Анан бир туугандар чындыгында мен деле көрүп сүйүндүм. Кыскасы, мындай караганда уровень көтөрүлүп атыптыр да, биздикилердин торговый центрлерге ачышы, баягындай мисалы өзгөрүү бар. Чындыгында өзгөрүү бар. Колдон келишинче өзүнүн элибиздин кызматындабыз дегендей, колдон келгенче аракет кылабыз. Жакшы. Ошо. Ал эмес ушуну баштап калыпсыздар, ушул жерден эле баштап кетейин. Кыргызстанга кетсеңиздер, же эс алган башка жака кетсеңиздер, мына эң алдыңкы чемодандардан көрсөтө кетейин сиздерге. Чемодандардын баалары болсо 2500-дөн 3000ден башталат. Эң алдыңкы чемодандар болсо 5000ден 7000ден турат. Мына караңыздарчы. Качествосы жөнүндө 5 деп койсом болот. Көрсөңүздөр болот. Мына караңыз. Ал эмесе азыркы хит болуп жаткан, Москва боюнча хит болуп жаткан шымдардан мен сиздерге баштап берейин. Көңүлүңүздөрдү буруп көрүңүздөр. Мына караңыздарчы, эң алдыңкы шымдардан ушул эле шымдардын расцветкалары бар. Кааласаңыздар бежевый, молочный, размерлери болсо булардыкы 29дан башталат, 36 размерге чейин. Шымдардын баалары болсо 1990 рубльдан башталат, 3999 рубльга чейин. Ал эмесе башында сиздерге айтып кетейин, биринчи филиал болсо Новый Черемушкада ачканбыз. Ошол эле товарлар бул жакта 90% окшош товарларыбыз. Баалар деле ошолмойдон эле калган. Эч ойлобоңуздар, торговый центрде ачылыптыр, баалар кымбаттап кеткен болуш керек деп. Жок, баалар болсо ошондой эле калган. Ал эмесе сиздерге кененде көрсөтө кетейин. Ушул эле шымдардын үстүндө болсо эң алдыңкы, эң жакшы сапатта рубашкалар бар. Рубашкалардын баалары ошондой эле 2300дөн 2400дөн башталат. Размерлери болсо ошондой эле L-дан башталат, МК, L болуп башталат, анан 3XL, 4XL чейин бар. Шымдардын болсо караңыздар, түрлөрү мен даже мына караңыздар, бул кайсы өткөн деп билбейм. Темно-синийби, билбейм. Мына караңыздар, бирок качествосын точно билем, эң алдыңкы. Мына көрсөңүздөр болот. Сол жагында болсо батник футболкаларына байкасаңыздар болот. Кааласаңыздар зеленый, бежевый, ачык зеленый деле бар экен. Караңыздар. Футболкалардын бааларын айтып коюңуздар, 990 рубльдан болгону. 2000, 2800, 3800 рубльга чейин. Футболкалар болсо эң акырында мен сиздерге кенендик айтып кетейин. Азыр болсо классиканы мен сиздерге бүтүрөм. Караңыздар, товарлар даже көп экен. Мен жетишпей атам, башым айланып калдым. Кайсы биринен баштайын деп мына туугандар караңыздарчы. Рубашкалардын эле түрлөрү көп. Кааласаңыздар велветовый, кааласаңыздар обычный, мына көрсөңүздөр болот. Эң алдыңкы рубашкалары. Сол жагында деле рубашкалар бар экен. Мына кааласаңыздар однотонный, кааласаңыздар мына караңыз, клетчатый деле бар экен. Көрсөңүздөр болот. Размерлери болсо ошондой эле. Карасаңыздар болот. Ушул эле шымдардын түрлөрүн караңыздарчы. Байкаңыздарчы канча түрү бар. Мен адашпасам, ушул шымдардын эле полуклассика, спортивный, кааласаңыздар джинсы баары бар. 280ден көп түрү бар да, мен сизде алдабасам, андан деле ашык болушу мүмкүн. Неге деген складты мен складка жана эле кирип чыккам, складта еще ачылбаган товарлар бар экен. Баарын ачып жетишпей атыптыр биздин сотрудниктер.
Ушундай эле кааласаңыздар однотонный футболкалар бар, мына көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Ушундай эле тренировкага десеңиздер, же эки жака мына сумкалар деле келген, мына эки жака чыкканы, бир жака учуп кетсеңиздер, например, эс алганы, компактный сумкалар да келип калган. Булардын баалары болсо 2000ден 2400 рубльдан башталат, сапаты болсо эң высший экен. Ушундай эле однотонный рубашкалар келген, эң алдыңкы көрсөңүздөр болот. Мындай ткань деле кармап көрсөңүздөр өзүнчө жагымдуу экен, денеге жагымдуу отурат экен, көрсөңүздөр болот. Булар колдон келишинче материалды тердетпей турган кылып алып атабыз. Сиздерге мындай жага тургандай кылыпчы. Булардын баасы болсо мына болгону 2500 рубль экен. Эң алдыңкы рубашкалар десем болот. Ал эмесе азыркы тренд болуп жаткан шымды көрсөтө кетейин, мына алдында өзүнчө полоскасы менен. Ушул эле шымдардын азыр түрлөрү өтө көп экен. Мына караңыздарчы. Буга уже кайыш деле алыш керек деп башору жок экен, өзүнүн стройный кайышы бар экен, удобный, компактный. Ошондой эле айтып кетейин мен сиздерге. Пол классика булар полностью Гуанчжоудон келет, эң алдыңкы качествода, люкс качествода десем болот. Хит болуп жаткан Москва боюнча трендте жүргөн шымды көрсөтө кетейин. Ушул эле шымдын кааласаңыздар молочный, бежевый, черный цвет деген 3 түрдө келген. Эгерде мен адашпасам, мына караңыздарчы. Качествосуна жөнүндө сөз жок. Такыр тердетпейт экен, денеге жагымдуу отурат экен десем болот. Мына баасын сурасаңыздар болгону 2800 рубль экен, караңыздарчы. Качествосуна жөнүндө сөз жок. Мына мону карасаңыздарчы. Ушундай эле ушул эле шымдарга жана эле көрсөттүм мен сиздерге. Рубашкаларды, например, ушул эле шымдарга, например, мына могул ветровкалар абдан сонун жарашат. Мына караңыздарчы. Цветтерин өзүңүздөр келип туруп тандап кетсеңиздер болот. Ушул эле катардан караңыздарчы, мен сиздерге канча нерсени көрсөтүп кеттим. Эми нар жактан мындай катардан 4-5 бар. Эң главный жетишели ушул 20 мүнөттүн 25 мүнөттүн ичинде сиздерге баарын көрсөткөнү. Ушундай эле эң алдыңкы качествода ветровкаларды караңыздарчы. Түрлөрү абдан көп экен. Эми бул магазинге кирип, урматтуу туугандар, кийимсиз чыккан уяткы деп койдум да менчи. Көрсөңүздөр болот. Ал эмесе мен сиздерге мындай кылбайм. Пол классиканы биринчи бүтүрүп коеюн, Кандай дедиздер? Бул жака. Бут кийимге кичине шашылбай турайлы. Эң акырында мен сиздерге мына кененирээк көрсөтүп кетейин, Сиздерге эскерте кетейин, Азия миске товардын баары көбүнчө Турциядан жана Гуанчжоудон келет. Эң алдыңкы качествода деп койсом болот. Ал эмесе бул катарда болсо турецкий джинсылар эң алдыңкы качествода. Балар болсо ошондой эле 1500дөн башталат, 1900-га чейин, 1900-дан башталат экен, көрсөңүздөр болот. Ошол эле ветровкалар, мына караңыздарчы, ветровкалардын да түрлөрү абдан көп экен. Мына көрсөңүздөр болот. Караңыздарчы, булардын баалары болсо 2990 рубльдан башталат. Размерлери болсо булардыкы L-дан 3XL, 4XL чейин экен. Джинсылардын размери болсо булардыкы 28-29 размерден баштап 36-38 размерге чейин адашпасам. Бул жакта ушундай эле ушул эле джинсыларга ветровкалар, толстовкалар бар. Кааласаңыздар замочка, кааласаңыздар спугицы деп койсом болот. Кааласаңыздар обычный сол жакта деле эң алдыңкы, эң жакшы качествода келген джинсылар бар экен. Ушул, например, ушул джинсылардын баалары канча? 2700 рубльдан экен ушул джинсылар. Караңыздарчы. Өтө качественный джинсылар келиптир, чынында элечи. Баасы бир 200 рубль, 300 рубль кымбат болсо деле качествосуна жөнүндө сөз жок экен. Например, буну алсаңыздар 2-3 жыл жөнүндө кийесиздер. Тизеси көчүп кетти, өңү өчүп кетти, чоюлуп кетти, кайра өзүнө кирип кетти деген характеристикалар буларда вообще такыр жок, вообще таппайсыздар. Мына азыркы мода болуп аткан джинсылар экен, мына караңыздарчы. Ошо могул жери мындай резинкада, эч нерсе кереги жок. Кайыш, андай нерсе башор вообще жок экен. Бунун баасын карап коелучу канча экен. Баасы болсо болгону 2500 рубльдан. Эми сиздер менин үстүмө көрдүңүздөр. Жөнөкөй безрукавка эмес экен. Өзүм келип эле сразу эле ушуга жабыштым, урматтуу туугандар. Мына караңыздарчы. Безрукавкалардын болсо түрлөрү келиптир, жана мындай эң качественный, эң алдыңкы сапатта келген безрукавкалар экен. Жанагы көрсөттүм сиздерге полуклассика шымдарды, классический шымдарды, ошолорго эле бир жакшынакай футболканы кийип туруп, ушул эле мына
безруковкалардан кийип алсаңыздар өтө жакшы жарашат экен да. Безруковкалардын түрлөрүн көрсөтө кетейин. Лично мен кийип турган безруковкам могул. Качествосы жөнүндө 5 жыл экен, караңыздарчы. Космос экен чын. Ичин кененди көрсөтө кетейин. Жөнүндө сөз жок экен, чын. Жеңил жана мындай. Өтө сонун экен да ушул безруковканын качествосы. Безруковкалардын баасы болсо ошондой эле 2400 рубльдан башталат, 2900 рубльдан башталат. Булардын түстөрү болсо бежевый, коричневый, темно-синий, мына velvet коричневый деп коет экен. Качествосуна жөнүндө сөз жок, көрсөңүздөр болот. Ушундай эле темно-синий velvet бар экен. Ушул эле безруковкалар жинслар менен эле өтө сонун жарашат. Безруковканын варианттары болсо бул жакта деле бар экен, байкабай калыптын, урматтуу туугандар. Караңыздарчы, түрлөрү вообще көп экен. Магазин жаңы эле ачылгандан мен өзүм даже эми эле таанышып баштадым деп койсом болот, туугандар. Кичине кегеде билбей же туура эмес айтып алсам, капа болбойсуздар. Ушундай эле айта кетейин, ушул эле товарлар водный стадиондо болсо ушул эле товарлар новый Черемушкеде деле бар. Ошондой эле кимге кайсыл жакчага жакын болсо ошол жака бара бересиздер. Баалары болсо бирдей эле. Бүт качество нары бери дегендер ошондой эле калган. Мына безруковканын түрлөрүн караңыздар, байкап коңуздар. Булардын размерлери болсо 48ден 54 размерге чейин жана 56 размерге чейин экен. Караңыздарчы. Ал эми сиздер менен жинсы менен полуклассик менен до конца бүтүрүп футболка өтөйлү. Эң алдыңкы, эң сапаттуу футболкаларды мен сиздерге эми көрсөтөм. Мына ушундай эле жинсовкаларды көп туугандарым сурайт эле. Караңыздарчы, жинсовкалардын түрлөрү көп. Өтө качественный экен ошондой эле. Ушундай эле ветровкалар бар, эң алдыңкы сапатта. Качестволорунун жөнүндө өзүңүздөр келип, кармап, кийип көрсөңүздөр эле мен камерадан сиздерге толук айтып бере албайм да, чын. Караңыздарчы. Качествосы жөнүндө бомба экен. Эми бул кийимдерди бир кийсеңиздер жөнүндө чечип койбойсуздар да. Оңойчулук менен чечилбейт бул кийимдерчи. Ал эмес азыркы Москва боюнча эң алдыңкы кожункаларды көрсөтүп коеюн сиздерге. Качествосы жөнүндө сонун экен. Көрүнүп атабы сиздерге, караңыздарчы. Вообще сонун экен, качествосы. Мындай эле видео бүткөндөн кийин өзүм акырын кичине кийип көрөт окшойм. Байкабай калыптым, караңыздарчы. Эки түрү бар экен. Ал эмесе ошондой эле мына барсеткалар бар. Барсеткалар тиги бут кийим жакта болуш керек эмес. Кененирээк айтып кетем. Духилер болсо ошондой эле 1,5дан оригинал Дубай. Эми өзүңүздөр билесиздер да. Бул жактардан мына ошол бүт полуклассиканы толукташ үчүн портмонелер бар жана эң алдыңкы качественный саттарыбыз бар. Ал эмесе кимге кайыш керек болсо мына туура бул жака келе бериңиздер. Эң алдыңкы жана качественный кайыштар. Ал эмесе туугандар, жай келди, жаз келди дегендей эле футболкадан баштайлы. Футболканын бир 400-500 түрү бар окшойт чын. Складтадан бир целый мешок жатат. Анын ичинде канча штуктан бар, мен точно билбейм, канча түрү бар. Бул футболкалардын качествосын эми чын камерадан мен сиздерге айтып бере албайм. Булардын баалары болсо, бул футболкалардын баалары 990 рубльдан 3990 рубльга чейин. Көп айтат, көп туугандарым, футболка деле 3000-4000 турабы деп. Бул футболкаларды көрсөңүздөрчү, бир кийгенден кийин мындай чечип койбойсуздар да. Футболканын качествосы вообще 5 жыл экен. Мына. Могу футболканы көрсөтө кетейин, 3200 экен. Футболканын качествосы жөнүндө мындай космическое качество деп койсом болот. Өтө сонун экен. Келип, эгерде сиздерге кызык болсо келип кийип көрүңүздөр, мына. Караңыздар, качествосы жөнүндө сонун. Ал эмесе футболкаларына кааласаңыздар, спортивный бар, кааласаңыздар, полуклассика, классический, батниктер. Футболканын кандай түрү болсо ушул Азиямиске келип алып кетсеңиздер болот. Ал эмесе баштайлы мына. Караңыздарчы, кааласаңыздар, однотонный бар, мына. Кааласаңыздар мына. Мындайлар деле бар экен, караңыздарчы. Эми кыскача айтсам, түрлөрү абдан көп экен. Мына. Кааласаңыздар, жашыл, ак, кара, кааласаңыздар мына батник бар экен, мына. Караңыздарчы, мына артын караңыздарчы. Спортивный кааласаңыздар, мына. Караңыздарчы, артын укмуш го өзүнчө эле могулчу. Мына, көрсөңүздөр болот. Могул жерде эле канча түрү турат, мына мен сиздерге ар бирөөнү көрсөтүп кетейин, эринбей элечи. Мына, караңыздарчы. Артында деген жок экен, бул значит однотонный футболка экен.
илеп коеюн. Караңыздарчы, эң алдыңкы, эң качественный футболкаларды бир гана Азия Микстен таба алсаңыздар болот. Көрсөңүздөр болот. Эми чын айтып кетейин силерге, туугандар. Мындай футболка таба аласыздар башка магазиндерде, башка торговый центрлерде, бирок мындай баада таба албайсыздар. Биз колдон келишинче арзаныраак кылып койгон, эми арзаныраак кылган колдон келишинче кылып атабыз. Башка, например, мен элементарно могу футболканын качествосу сонун экен, жана эң биринчи көрсөттүм 3800-кө. Ошол эле футболкаларды 5000-ге, 6000-ге көргөм да башка торговый центрлерде. Ишенбесеңиздер, өзүңүздөр айланып мындай Москвада мындай дем алышта көрсөңүздөр болот. Ушул эле футболкалар башка жактан кымбатыраак табасыздар. Келип көрүп кетиңиздер. Караңыздарчы, жана эле мына түрлөрү абдан көп экен. Арт эле өзүнчө необычный го. Кааласаңыздар келип тандап мына ушул эле футболкалар парныйга алып кетсеңиздер болот. Ал эмесе мына футболкалар, бул жакта деле футболкалар бар турбайбы, мына караңыздарчы. Түрлөрү вообще көп экен. Көрсөңүздөр болот. Ал эмесе азыр мен силерге дагы бир нерсе көрсөтө кетем. Караңыздарчы. Мына футболканын түрү көрүңүз, түрү вообще көп экен. Түгөнбөй койду го мына. Кааласаңыздар коричневый, мына чёмный, зелёный, мына кааласаңыздар ак, мына караңыздарчы. Абдан көп экен. Ал эмесе азыркы Москвада хит болуп аткан рубашкаларын көрсөтө кетпеймби силерге? Кандай дейсиздер? Келиңиз. Азыркы хит болуп аткан рубашкаларын мына көрсөтөйүн силерге. Ушундай рубашкаларды издеген туугандарыбыз барбы, мына караңыздарчы. Эгерде издеп жүргөн болсоңуздар, Азия Микске келип, пока что размерлери полностью бар. LK-дан 3XL чейин жетишип калыңыздар. Булардын баасын азыр айтып кетейин силерге тактап. Так, баасы болсо булардыкы рубашкалар 2500-дөн башталат экен, 3400-ге чейин. Караңыздарчы. Бул жакты караңыздар. Кааласаңыздар Gucci бар экен, мына. Gucci'нин түрү бар экен. Коричневый, синий, темно-синий. Бул жакта кандай экен? Түрлөрү абдан көп экен, мына. Өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Полностью эле Gucci окшойт бул жак. Ал эмесе көп туугандарыбыз менен сурайт, однотонный мындай классический рубашкалар барбы деп. Ооба, конечно, бар. Бизге рубашкалар именно полностью Турциядан келет. Караңыздарчы. Эң алдыңкы рубашкалар. Көрсөңүздөр болот. Рубашкалар материалы болсо полностью буларды кааласаңыздар эки вариантта кирген. Жумшак материалы, жана мына мен көрсөткөндөй холодок. Холодокты өзүңүздөр жакшы эле тааныйсыздар да. Көрсөңүздөр болот. Түрлөрү абдан көп экен. Мына бул жакта деле футболкалар, бар экен. Мына батниктерге эми келип биз туугандар. Мына караңыздарчы. Батниктер 4-5 түрдө келген. Коричневый, бежевый, ак, анан карада 4 түрдө келиптир. Көрсөңүздөр болот. Өзүнчө мындай необычный дизайнда деле футболкалар келип калыптыр. Караңыздарчы. Булардын баалары болсо могу футболканын 1800 рубльдан экен. Ушундай эле водолазкалар деле в наличии бар. Көрсөңүздөр болот. Булардын баасы болсо 2500-2600 рубльдан экен. Көрсөңүздөр болот. Ал эмесе жана мен силерге айтып аткан батниктерге келип калыппыз. Караңыздар, кааласаңыздар синий бар экен, мына мен айткан бежевый, мына нар жагында болсо мына молочный цвет бар экен. Булардын баасы болсо болгону 1700 рубльдан экен. Караңыздарчы. Бул жакта деле футболкалар бар экен. Трендте болгон мына футболкаларды караңыздарчы. Gap деле жакшы тааныйсыздар да, мына караңыздарчы. Булардын баасы болсо болгону 1300 рубльдан экен. Ал эмесе холодок футболкаларды мен силерге көрсөтө кетейин. Мына ушул катарга келсеңиздер, чисто холодок, мына чисто жеңил футболкалар керек десеңиздер, ушул футболкалардан тандап кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар мында кайсы коричневый деп коеюн, мына черный бар экен, белый бар экен, черныйдан 3 түрү бар экен, ошондой эле темно-зеленый бар экен, Адидастын караңыздарчы. Эң алдын качественный футболкалар экен, мына көрсөңүздөр болот. Болгону булардын баасы, по-моему, адашпасам 1500 рубльдан. Ошондой эле мен силерге полуспортивный, полуклассический холодок шымдардан көрсөтө кетейин. Жеңил, мына караңыздарчы. Булардын тизеси деле өчпөйт, эч нерсе болбойт бул шымдаргачы. Мына
Эми жок дегенде 2-3 жыл кийесиздер деген үмүттөмүн мен. Караңыздарчы, бул светтердин кааласаңыздар мына темно синий бар экен, көрсөңүздөр болот. Ушундай эле черный. Сиздерге жакшы эле көрүнүп атат мына. Караңыздарчы, мына черный бар экен, ушундай эле мына кааласаңыздар бежевый бар экен, мына. Колдон келишинче сиздерге баардыгын көрсөтүп атам. Ушул эле шымдарга мына оң жактан ботниктердин түрлөрү бар. Кааласаңыздар мына без воротник, замочкасы менен, мына кааласаңыздар темно синий, кааласаңыздар мына черный, мына түрлөрү абдан көп. Ошо будан тышкарынан ачылбаган канча товарыбыз бар. Караңыздарчы. Абдан качественный футболкалар экен. Эми бул магазинге келсеңиздер, сиз ойлогон кийимдерди табасыздар деген биз үмүттөбүз. Шымдардын түрлөрү абдан көп экен, мына көрсөңүздөр болот. Ушул эле полный образдар гана ушул жерге келип кепкаларды тандап кетсеңиздер болот. Ал эмесе мен сиздерге акыркы кийим жактын акыркы мындай двойкаларынан көрсөтө кетейин. Двойка спортивкаларынан анан ушундай эле полуклассический двойкаларыбыз деле келген. Баштайлы мына. Мына түрлөрү эле көп экен. Кааласаңдар зеленый, белый, бежевый, черный, темно-зеленый баары бар экен. Олар деле караңыздарчы. Азыркы хит болуп жаткан двойка спортивкаларыбыз. Булардын балары болсо ошондой эле 4500төн 5500 чейин, 7000 чейин, 8000 чейин эң алдыңкы Рибуктун спортивкаларына караңыздарчы. Кааласаңыздар Ленинг бар, кааласаңыздар Jordan бар, кааласаңыздар Adidas, Nike, Puma. Мындай вариант абдан көп. Караңыздар, түрлөрү эле мына карасын мына. Булар полностью двойка, асты үстү двойка мына. Кааласаңыздар мына плащевка деле бар экен. Бул Jordan'дыкы. Караңыздарчы. Плащевканын баасы болсо 5500 рубльдан. Ушундай эле мен сиздерге айттым жаңы эле полуклассический вариант бар деп. Мына ушул жакка көрсөңүздөр 1 2 3 4 5 6 түрдө полуклассический вариантта келиптир. Азыркы хит болуп аткан мына двойка полуклассический шым менен үстү мына караңызчы. Абдан сонун турат да. Караңызчы. Булардын баасы канча экен? Баасы болсо мына ушул спортивканыкы качествосуна жөнүндө сөз жок. 7990 рубль экен. Дайым бул жолу көрсөтүп коеюн, эринбей. Муну кийип деле көрсөтөйүн десем убактыбыз кичине тар экен да. Туугандар капа болбойсуздар. Мына караңыздарчы. Качествосуна жөнүндө эле сөз жок. Мына бул жакта деле Ленингтер түгөйт. Мына караңыздарчы. Эң алдыңкы Ленингтин спортивкалары. Кааласаңыздар с капюшоном, кааласаңыздар без капюшона. Кааласаңыздар полуклассический деле двойкаларыбыз бар. Ал эмесе жана мен сиздерге айтып кеттим, барсеткалардын түрлөрү абдан көп. Мына ушул эле бүт образдарга ушул жерден любой барсетканы тандасаңыздар, мындай абдан жакшы жарашат. Лакольство бар, мына Armani бар, Calvin Klein бар экен, баары бар бул жерде бостон баштап мына караңыздарчы. Ал эмесе бут кийимдерге келдик. Мен сиздерге жана айткандай эле эң акырында көрсөтөм бердимби? Бут кийимдин канча мен сиздерди алдабасам 128 түрү бар экен. Кааласаңыздар спортивный, полуклассика, классический, ошондой эле лофери сиз издеген макасилердин эле баары бар. Ал эмесе баштайлы мына. Караңыздарчы. Asics, Air Jordan бар экен, мына New Balance бар экен, мына Sprandi бар экен. Эң алдыңкы бут кийимдер. Качествосуна жөнүндө сөз жок. Булардын размерин айта кетсем, спортивный бут кийимдердин размери 40-чы жана 41-чи размерден башталат экен. Булардын балары болсо 2200 рубльдан башталат, 4500-5500 рубльга чейин. Ушундай эле полуклассика десеңиздер, мына полностью полуклассический бут кийимдер, мына ушул жерге чейин экен. Бул жагында болсо, мына эң акыркы 1 2 3 4 катар болсо, полностью классический вариантка абдан жакшы жарашат. Жана мен сиздерге көрсөткөн шымдарга, мына мен кийген жилеткаларга, ушуларга полностью ушул лофер, ушул макасилер абдан жакшы жарашат экен. Мына эле караңыздарчы. Замш. Кандай мындай. Взгляд деле өзүнчө го, башкача. Мына кааласаңыздар полностью кожаный, макасилердин түрлөрү көп. Темно-синий, кааласаңыздар чисто черный бар экен. Кааласаңыздар коричневый. Мен кийип турган бут кийимдер мына ушулар. Кааласаңыздар коричневый, черный бар экен. Подошвасы полностью черный бар экен. Темно-синий бар экен. Подошвасы агы менен бар экен. Серый деле бар экен кааласаңыздар.
түрлөрү абдан көп экен. Ушундай эле бут кийимдер булар полностью эң алдыңкы качестводан жасалган. Буларга эч сарсана болбой алып кийип кетерсиң нерселер болот. Мекендештер, мына ушундай түшүнбөгөн суроолор болсо төмөндөгү көрсөтүлгөн номерлерге чалып жазып байланышсаңыздар болот. Келип кийинип кетиңиздер, өзүбүздү кийинип, өзүбүздү поддержка кылалык. Жакшы лайк басып коюңуздар, группа контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Мурда кийин келип кетип кийинип жүргөндөр болгон болсо, качестволор боюнча, мамилелер боюнча жаза кетсеңиздер болот. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө. Метро Водный стадион биринчи выходунан чыгып эле оңду караганда мына Гавань деп могу жерде торговый центр турат. Ушунун 3-чү этажына көтөрүлүп чыгасыздар. Парковкалар боюнча ушул адрестин эле жан башында платный парковкалар бар. Негизи эле мен сиздерге бул жерден бек самсаны тартып көргөзгөн билесиздер. Ушул зданиянын арагында бекер парковкалар бар. Шлагбаум жок дворлор, ал жакадан койсоңуздар болот. Мекендештер, келип кийине бересиздер, ондон оңго жана иштейт. Кыргызбай YouTube каналы ар дайым кыргыздардын жетишкендиктерин, ийгиликтерин тартып көргөзүүгө ар дайым аракет кылып турабыз. Андыктан лайк басып, каналдар менен, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.